Ырчы Урмат Усенов Маданият министринин кеңешчиси болуп дайындалды. Ырчы Урмат Усенов министрдин кеңешчиси кызматына дайындалды. Тагыраагы Ырчы Маданият, маалымат жана туризм министринин Азамат Жаманкуловдун кеңешчиси болду. Буга чейин министрдин кеңешчиси бол деген сунуш түшкөндө каршы болгон эмесмин. Анткени Азамат Капарович экөөбүздүн оюбуз, көз карашыбыз бирдей. Буйрук чыккан. Министрликтин кызматкерлери менен таанышуу жана расмий ишке киришүү дүйшөмбү күнү болот, дейт Усенов. Маалымат булагы Супер KG. Айсулуу Тыныбекова Toyota Camry белек кылышты. Күрөш боюнча Азия жана дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекованы тааныбаган кыргызстандык жаран жок болсо керек. Аны жеңиши артында Кыргызстандын желеги далай жерде желбиреди. Нур-Султан шаарында өлкөбүздүн тарыхында алгачкы жолу күрөш боюнча дүйнө чемпиону болду. Аны менен бирге Токио шаарында 2020-жылы өтө турчу жайкы Олимпиадада оюндарына катышууга жолдомо алган. Андан кийин аны президент кабыл алып, батирдин ачкычын ыйгарды. Көп өтпөй батирдин ачкычын дагы бир жеке ишкер спортчу кызга ыйгаргандыгы маалым болгон. Эми эмне дейсиңер? Бизге жеткен маалымат боюнча Кыргызстандагы дагы бир ири компания Айсулууга Toyota Camry унаасы белек кылыптыр. Андыктан чемпион кызыбызды бул белеги менен куттуктап койсоңуздар болот. Маалымат булагы Nazar News KG.